Саламатсыздарбы? Мына сіздер азыр социалдык тармактарда кызын баласын сөгүп жатат деген злой отец дегендерди коюп Instagram, TikTokторго коюп атасыздар. Бунун сиздер чындыгын билбейсиңер. Чындык аякта жатат экенин бир тараптуу боло бербегиле. Бири көрүп үйрөт, бири көрбөй үйрөт деген макал бар. Ошондо сиздер бунун чындыгын билбей эле коюңуздар. Башында эмне болгонун да билбей эле коюңуздар. Бул башкача болгон. Мен дагы сразу эле балдарымды сөгүп кетпеймин. Бунун артында дагы болбогон нерселер жатат. Видеонун бардыгын толук коюш керек болчу. Ошон үчүн балдарымды сөккөнүм чын, сөктүм, провокация калтырдым. Ошол күнү келинчегим Арзыбек кыз Асел балдарымды башка эркекти ата дедирип, ошол күн видеонун астында бар да, видеонун астындагы немелерден башка эркекти ата дедирип, кызым барып өп, шоколад жеп, кызыма шоколад берип, жанагы эркекчи. Эми азыркы келинчегимдин жубайы. Ошондо мен провокация калтырып сөккөнмүн. Кызым видеодо көрүп турасыңар, кызым жалдырап ошол эркекти карап турат. Мындан астындагы болгон видеонун астында эгерде толук маалымат, толук видео көрөм десеңер бар. Ошону койсун, алдагы чындыгын койсун. Ошондо любой ата бул ушундай да айтат, эмоция калтырат. Злой отец деп атасыңар, злой ата деп атасыңар. Неме кылбаңыздар. Бунун чындыгы аз закондук түрдө жооп беремин. Эгерде ушул жерде закондун астында дагы, мыйзамдын астында дагы жооп беремин. Балдардын документин алып, балдарымды мектепке бере албайтам дейт. Балдарымдын документтери, свидетельство о рождениялары бардыгы менде. Мен барып келинчегимен бер балдардын документин деп балдарымдын документтерин алганым жок. Балдарымдын документин Кыргызстанда балдарымды балдар үйүнө таштаган. Ош областында балдар үйүнөн келинчегим таштаган жеринен балдарымды алдым. Детский домдон балдарымды алдым. Бул жагы закондук түрдө эле барып Кыргызстанга барып алдым балдарымды. Балдарым азыр ушул убакта келинчегимдин колунда, документтери менде. Кудай кааласа балдарым Россияга келет. Мен буга 100% кепилдик берем. Бул эми алсыз да, бул аял адам алсыз болот. Мен буга тең келип, мен мындай кылгым келбейт. Мына видеону дагы туугандарым, достар, видео кайрыл, бул болбойт деди. Мен дагы ойлондум, азыр видео кайрылып жатам. Ушунун дагы керектүү жерлерин коюп алгыла. Ана кичинекей тиктокерлер барга, ошолор коюп алгыла видеону. Бул жагы азыр комментарий жазып атасыңар. Комментарий жазгандарга дагы айтайын, мен сакалым асылбай койгула. Бул сакал сүннөт. Эми азыр мына калпагыма дагы асылсаңар керек. Бул калпак бала кезден эле кийем. Ушул комментарий жазып аткандарга жаза бергиле. Эмне десеңер дей бергиле, ал силердин оюңар. Бир тараптуу эч качан болбогула. Бул жерде силер эмне болгонун билбейсиңер. Балдарымдын кийин келечегине азыр келинчегим балта чапты. Балдарымдын психологиясына дагы таасир этиши мүмкүн. Жанагы видеону койгон тиктокерлердин үстүнөн Алла насип кылса мен азыр арыз жаздым. Бул видеолорду коюп тиктокерлер мыйзамдын астында жооп бересиңер. Бул шантаж. Буну менин уруксатым жок. Балдарымдын уруксаты жок. Койдуңар ошол видеону. Мейли азыр Кыргызстанда дуу болуп атат. Ушул боюнча милициялар дагы чалса болот. Милицияларга өзүм чалганмын кечээ, милициялар менен өзүм байланышканмын. Силер бул жерде эмне болгонун билбейсиңер. Ошол. Мына видеону да көрүп туруп эле сразу өчүрүп салгыла. Балдарымдын психологиясына
психологиясына таасир этпесин. Ошо балдарым үчүн бардык нерсеге даярмын. Эч качан мен балдарымды энесине берип карап турбаймын. Балдарымды алам. Балдарымды таштап кеткен балдар үйүнө ал тууралуу дагы документтер бар. Информация бер десеңер, информация берем бардыгын. Ошто Райва Күзүн эжеден балдарды коргоо соцзащитадан ошол эжеден балдарымды документальный түрдө алганмын. Балдарымды таштап кеткен ошол шаарындагы Ленина 112 бекен ошол улицада балдарды коргоо немеси бар, соцзащита. Ошол жерден балдарымды алганмын. Балдарым менин карамагымда. Анан балдардын документин алып кетти десе, силер колунан алып кетип калыптыр дебегиле. Балдарды балдар үйүнө таштаган жерден мен алып келгенмин. Ошол эми мына азыр Инстаграмга, ТикТокко койгула, көрсүн. Көрүп анан өчүрүп койгула. Талкуу кылгыла. Ошондой. Эми злой ат эстеп атасыңар. Кудай тоба кылдым. Не десеңер дейм.